Өлкөбүздө ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар көп учурда жумушсуз калып, ар кимиси өзүнүн жөндөмүнө жараша оокатын өткөрүп келишет. Бул багытта балыкчы шаардык мэриясы тарабынан 1 айлык жарыяланып, балыкчы шаардык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы тарабынан иш-чара уюштурулду. Анда майыптыгы бар адамдардын коомдогу орду, аларды иш менен камсыз кылуу жана көйгөйлөрү айтылды. Бул тегерек столдун максаты биздин балыкчы шаарындагы жана коомдогу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын мүмкүнчүлүктөрүн коомго аралаштыруу, аларды өзүбүзгө тартуу, ошолорго иш орундары менен камсыз кылуу, аларга мыйзамда көрсөтүлгөн шарттар менен, эмгек кодексинде көрсөтүлгөн берене талаптар менен толук камсыз кылуу. Ошолорду аларга көңүл буруу болуп эсептелет. Бүгүн биз бул жерге балыкчы шаарында иш берүүчүлөрдү, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен чогуу биргеликте бир тегерек столдо ушул маселелердин үстүндө талкуу жаратып, чечүү жолдорун кандай кылсак жакшы болот, кайсыл багытта кетсек жакшы болот деген темада тегерек стол өтүп жатат. Тегерек столдун жүрүшүндө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, социалдык өнөктөштөр, иш берүүчүлөр, коомдук уюмдардын өкүлдөрү менен биргеликте топторго бөлүнүп, интерактивдүү оюндарды ойношуп, актуалдуу маселелерди козгошту. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дайым жеке эле айлыктан алкаганда эмес, ар дайым колдоолор көрсөтүлүп турат, материалдык жардамдар берилет. Мисалы 2022 жылдын 10 айында 35 адамга 93.500 сом материалдык колдоо көрсөтүлдү жергиликтүү бюджеттин эсебинен. 100 адамга акысыз көмүр үчүн деп 3000 сомдон жергиликтүү бюджеттен бөлүнөт. Анын ичинен 43-ü ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болду. 60 путевка берилди, 8 детский коляска берилди, 28 чоң адамдардын коляскалары берилди. Дагы көптөгөн жардамдар берилип турат. Мисалы, жер тилкесин алууда атайын өзүнчөлүк оталык кезек бар. Ошол кезекке турушат, анан алар жалпы элден кичине тезирээк жылат кезекке туруу. Биз ушул долбоордун алкагында ушул жарандар үчүн эң заманбап билим берүү чөйрөсү түзүлүп берилди. Башкача айтканда, ушундай жарандар окуганга биздин азыркы учурда окуу порталыбыз бар. Эгерде алар ден соолуктарына байланыштуу ооруп кала турган болсо, сабакка келе албай калган шарттар болсо, окуу порталынан бардык маалыматтарды ала алышат, заданияларын жөнөтө алышат, үй тапшырмаларын. Экинчиден, ноутбуктар, компьютерлер менен камсыз болгон. Үчүнчүдөн, атайы жатаканада ушундай жарандарга ылайыкташтырылган атайы жатакана номерлери бар. Төртүнчүдөн, биз ушундай балдарды быйылкы 2021-2022 окуу жылына карата 1-чи курска техник программист деген квалификацияны алып чыга турган адистикке 10 баланы бюджеттик негизде окутуп жатабыз. Бул балдарыбыздын 3-өө жатаканада бекер жашашат. Иш-чаранын максаты майыптуулугу бар адамдар өлкөдө өздөрүн толук кандуу жарандары деп сезүүсүнө жардам берүү, аларга ар тараптуу колдоолорду көрсөтүү болуп саналат. Соңунда тегерек столдун алкагында жаралган ой-пикирлер менен иш-аракеттери жыйынтыктуу орун алып, өткөрүлгөн иш-чара өз максатына жеткенин билдиришти катышуучулар. Улутай Курбанкулов, Асталбек Саманчиев, Сергей Мешенко, Балыкчы шаарынан.